Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın hadisi bolup eseptelet. Qarаңыздар, emne dep atat. Bir günü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Abu Rafi' degen sahaba kelip surayt eken, ya Resulallah, Alil veledi aleyna hakkun ke hakkina aleyhim. Biz ata-ene katarı, ballarımыздın bizdin aldığımızda kanday hukukları var. Bizdin alardın aldığında özünün akıllarımız var. Oşunda ile baldarımız da var o deydi. Suraganda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdı, oba, senin kanday akın var bolsa, balağının da akısı var deydi. Hakkul veledi alel validi, ata enenin aldığında balanın akısı en yuallimahu, atası ağa üretüsü zarıl. Qaragılar, talim var, talim meselesi var. Üretöt degen söz. Emneni üretöt degende bir, el kitabete, жазуunu üretüş gerek deydi. İki, ve sibahata, suda süzüğünü üretüş gerek deydi. Üç, ve ramya, o atuunu üretüş gerek deydi. Bu hadis. Andan keyin ağa жақшы tarbiya beriş gerek deydi. Bu hadis, buğa okşoğan dağı hadisler var, bu жерге kirбеген var. Emne var? Bir hadiste aytat, ağa emneni üretüş gerek deydi. Күрөштү üretüş gerek deydi. Күрөшүүнү üretüş gerek deydi. Dağı bir hadislerde aytılat, emne deydi? At minүүnü üretüş gerek deydi. Qaragılar. Demek emne var eken? Birincisi emne üretüş gerek eken, atası balasına жазууну üretüş gerek eken. İkincisi süzүүnü üretüş gerek eken. Üçüncü oğatunu üretüş gerek eken. Andan keyin at minүүnü üretüş gerek eken. Andan keyin күрөштү üretüş gerek eken. Бұл жалпысынан эмне деген сөз? Ошону гана үйрөтөбү? Жок. Бұл жерде маселе мындай. Жеке нерселерди айтуу менен кошо жалпы маани маңыз максатты эмне кылуу, түшүндүрүү болуп эсептелет. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam эмне деп атат? Күрөштү үйрөт деген сөз менен кошо, үйрөт деген сөздү bir gana күрөш, калган үйрөтпө деген маанисинде эмес. Эмне деген сөз бул, туугандар? Бул мындай деген сөз. Мен силерге азыр биздин өзүбүздүн тилибиз менен түшүндүрүп берейинчи. Атасы баласына милдеттүү болуп эсептелет. Милдеттүү бул. Үстүндө чоң бир милдет, баланын акысы болот. Сен андай кылбай койгон болсоң, bir, бул дүйнөдө күнөөкөр болосуң. Эки, акиретке барганда эсеп кысапта балаңа эмне кыласың? Бересиң. Берүүчү нерсени. Ооба. Себеби акысына кирген болуп атасың. Бул баягы акысына кирүү маселеси көбүрөөк түшүнбөйт экен. Эмеден да Инстаграмда сурашат, акыга кирүү көбүрөөк ушу сурады. Акысына кирүү деген эмне деген? Акысына кирүү деген сөз, мисалы бирөөнүн акысына кирүү деген сөз, анын алдында милдеттериңди аткарбоо деген сөз. Качан милдетиңди аткарбасаң, ошондо акысына кирген болосуң деген сөз. Түшүнүктүүбү? Демек, маселе бул. Эмнени айтып атат? Ата баланын үстүндө милдеттүү түрдө биринчиси. Буну мурунку сабактарда айтканбыз. Иман тарбиясы дегенбиз, Демек, анын рухани болгон абалынан жооптуу деген сөз. Атасы баласын рухани болгон абалынан жооптуу деген сөз. İmanından жооптуу, dininen жооптуу, амалдарынан жооптуу, адеп акырагынан жооптуу, түшүнүктүүбү? Психологиялык абалынан жооптуу. Өтө маанилүү булардын баары. Рухани жактан. Мен азыр моуну эсептей турган болсом, балким өзүмдүн сөзүм жетпейт, балким убакыт да жетпей калат. Түшүнүктүүбү? Психологиялык жактан, рухани жактан. Bir. Буну өткөн жумаларда айтканбыз. Бияктан азыр түшө турган жазууну үйрөткүлө деген сөз, балаңды сабаттуу кыл деген сөз. Bir gana жазууну үйрөт болду, маанисинде эмес.
баланы эмне кыл деген сөз? Сабаттуу кыл деген сөз. Анын ичинде бул жазууну үйрөтүү дегенин ичинде бир дини илимдер бар, бир кайсы илим деп айтабыз? Биз муну азыр светтик илим деп коебуз. Же позитивный илим деп коебуз. Түшүнүктүүбү? Башкача айтканда мындай жалпак тил менен мектептин да сабактарын үйрөт деген сөз, дини талим тарбияны да бер деген сөз. Ооба. Туугандар, демек жазууну үйрөтүү деген сөздүн азыркы тил менен эгерде биз айта турган болсок, балаңдын интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Жазууну үйрөтпө.